Экс-президентті кол тийбестіктен ажыратуу маселеси парламенттин жалпы жыйынында каралат. Айта кетсек, Алмазбек Атамбаевдин экс статусын алып, жоопко тартуу маселеси өткөн жумада парламентте көтөрүлүп, дароо депутаттык комиссия түзүлгөн. Буга анын 8-июндагы митинг учурунда эл өкүлдөрүн чимкирик деп атаганы себеп болгон. Муртага мамлекет башчысынын сөзүнө чычалаган жогорку кеңештин айрым депутаттары жалпы жыйында билдирүү жасашып, Атамбаевдин кол тийбестигин алуу маселесин кабыргасынан коюшкан. Мунун негизинде түзүлгөн атайын комиссия 2 күндөн бери экс-президенттин кол тийбестигин ажыратуу боюнча активдүү иш алып барууда. Бүгүн экс-президенттин кол тийбестигин алуу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын 2-чи отуруму өттү. Ага комиссиянын курамынан тышкары укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, Атамбаевдин бийлигинин учурунда кысымга кабылгандар, юристтер менен эксперттер катышышты. Отурумда убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев, коомдук ишмер энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Үмбөталиев, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, экс-депутат Нариман Түлеевдин кызы Назгүл Түлеевалар билдирүү жасашты. Комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Кыргызстана Атамбаева Алмазбек. Кеңешбек Дүйшөбаевдин айтымында Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда коррупцияга кеңири жол берилген. Азыркы учурдагы коомчулукта түзүлгөн жакшы эмес жагдайдагы ошол кезде жүргүзүлгөн туура эмес иштерден кесепети болуп саналат. Муну менен экс-президент элдин бийликке карата ишенимине орду толгуздоо кетирген. 2011-17 жылдарда Атамбаев тарабынан мамлекеттик бийлик узурпацияланган, мыйзамсыз жеке авторитардык жана кландык башкаруу орнотулган деп табылган. Атамбаевдин кыймыл аракеттери 2005-2010 жылдардагы революциялардын максаттарына каршы келип, мамлекеттүүлүккө, парламенттик демократияга жана кыргыз элинин нукура кызыкчылыгына карата чыккынчылык болуп эсептелине турганы ачык белгиленген. Где, в каком законе написано, что в Конституционной палате? Мамлекетти узурпациялоо оор кылмыштардын катарына кирет. Атамбаевдин мамлекетти узурпацияланганына 5-6 чакырылыштын депутаттары жана биз дагы жол бергенбиз. Акаев менен Бакиев мыйзамды пайдалануу менен чексиз укуктарга ээ болушса, 2010 жылы биз президенттин таасирин азайтуу максатында мамлекет башчынын 20дай ыйгарым укуктарын кыскартканбыз. Бирок Атамбаев буга карабай Конституцияны бузууга барды. Ал эми ага каршы чыккандарыбыз эмне болдук? Допускал такие вещи. Токен тармагы боюнча эксперт Расул Үмбөталиев Атамбаев баш болгон атка минерлердин Бишкек жебин реконструкциялоо жаатында жасаган кылмыштуу иштерин айтып берди. Мындан тышкары ТЭЦти көмүр менен камсыздоодо дагы Атамбаевдин катыштыгы бар экенин. Маселен, Казакстандын Шабыр-Көл көмүрүнүн тоннасы $36 болсо, жепке $56 сатылып, ортодогу $18-20 пайдасын Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү көрүп келген дейт. Биз ошо тиги многу 6 жылдан бери булардан порядка где-то бир 5 миллион тонна алдык булардан. 56 миллион, 56 доллардан. 56 доллар. Ошондо айырмасы 18, ар бир тонна $18-20 болот. Ошондо бир жылына Кыргызстандын бюджетине $20 миллион кесепет деп айтсак болобу? Бул түздөн түз зыян. Ал эми экс-мэр Нариман Түлеевдин чет өлкөдө жүргөнүнө байланыштуу анын кызы Назгүл Түлеева атасынын билдирүүсүн окуду. Анда Атамбаев шайлоо алдында Нариман Түлеевден карыз акча алганын, бирок шайлоодо жеңип чыккандан кийин аны кайтарып бербей, тескерисинче саясий куугунтукка, кысымга алып баштаганын жазган. 2010 жылдагы шайлоо алдында Атамбаев мага кайрылып, акча карызга сураган. Акча анын шайлоого катышуусуна керек экендигин түшүндүргөн. Мен ал акчаны карызга берген, мурунда мен тараптан мындай жардамдар көрсөтүлүп келген. Кийин ал президент болгондон кийин акчаны кайтарып берүүсүн өтүндүм, бирок ошол күндөн тартып мага акчаны кайтарып бергендин ордуна биздин мамилебиз бузулду. Атамбаев өз айтып жүргөндө, эгерде миллионер болсо, анда эмнеге менден карыз акча сурайт? 2011 жылы 1 декабрда президенттин кызматка киришүү азем өтүп, мындан тура 1 ай өткөндөн кийин мага кысым көрсөтүүлөр башталды. Андан кийин Атамбаев мени саясий аренадан түп тамырым менен жок кылууну көздөп, артымдан аңдып, мага эле эмес үй бүлөмө дагы кысым көрсөтүп баштады. Акыры кийин мени карматты. Более в развернутом виде и документы могу представить в ходе работы комиссии. Билдирүү жасагандар колдорундагы документтерин депутаттык комиссияга өткөрүп беришип, экс-президенттин мыйзамдын чегинде жоопко тартуу зарылчылыгын белгилешти. Ошентип 2 күндүк иликтөөдөн соң мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин экс-президент статусунан ажыратуу үчүн сунушталган 9 айып 6га чейин кыскартылды. Алар Бишкек жебин модернизациялоо жүрүшүндөгү коррупциялык жосундар, тарых музейин оңдоодогу мыйзам бузуулар, мыйзамдагы оор
Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна катышы, Бишкек жебине көмүр сатып алуудагы мыйзам бузуулар, Кой Таш айылындагы жер участкасын сатып алуу маселеси, Ысык көл районунун Чоң Сарой айылындагы 4 гектардан ашык жерди Фрунзе Резорт компаниясына чыгарып берип, анын бир участогун өзү пайдаланышы. Эми бул документтерди Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети кароого тийиш. Анархан Алтымышев, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.